Карап отурбастан иштегиле. Эч кандай сыйкырдуу таблетка жок. Адамдар убактысы жок экендиги жөнүндө айтканда, мени абдан кыжырдантат. Мен курулушта иштегем. Ошол эле мезгилде машыгуу үчүн да 5 саат убакыт тапкам. Ар бирибизде күнүнө 24 саатыбыз бар. Аны пландагыла. Силер иштешиңер жана дагы иштешиңер керек. Мен бул жерге силер менен ийгилик жөнүндө сүйлөшүүгө келдим. Мен коллежде окуган кезде курулушта иштегем. Залда күнүнө 5 саат машыккам. В день. Ал мезгилде бодибилдинг акча алып келчү эмес. Мага керектүү спорттук тамактарга акчам жок болчу. Ошондуктан иштөөгө аргасыз болчумун. Мен окуп, иштеп, машыгып, анан дагы жумасына 4 жолу кечки 8ден түнкү 12ге чейин актёрдук, мастердикке курска барчумун. Мен баарына жетишкем. Менде 1 минута да бекер кеткен эмес. Дал ошондуктан мен бүгүн бул жерде турам. 20 жашымда Лондонго барып, ааламдын мистери титулун жеңип алдым. Мен тарыхтагы эң жаш ааламдын мистери болдум. Мунун баары менде максаттарым болгондуктан болду. Эгер силер кайда басуу керектигин даана билбесеңер, эгер силерде даана максаттарыңар жок болсо, силер айланчыкта басып жүрө бересиңер жана эч качан эч нерсеге жетишпейсиңер. Американын 74% адамдары өз иштерин өтө жаман көрүшөт. Көпчүлүк адамдар аракеттенип жаткан ишин сүйүшпөйт. Эмне үчүн дегенде, алар өз ишин көздөгөн максатына жетүү үчүн эмес, жөн гана максатсыз басып жүргөндүктөн жана капсынан бош турган жумуш ордуна туш болгондуктан жасашат. Алар акча иштеп табуу керек болгондуктан гана жумушуна барышат. Акча үчүн гана болгон жумуш ал эч кандай канааттанууну алып келбеген күнүмдүк оор эмгек. Бир аз эле ойлонуп көргүлөчү. Адамдардын болгону 4төн 1 гана өзү жасап жаткан ишинин чынында сүйөт. Качая железо фильминде мен залдан көргөн адамдар, эмне үчүн сен 5-6 саат акыркы күчүң калганча машыгып жатып, жүзүңдө ар дайым жылмаюу турат деп сурашчу. Башка деле сен сыяктуу машыккандар бар, бирок алардын жүздөрү ар дайым түнөрүп жүрөт. Эмне үчүн ушундай? Мен ар дайым. Эмне үчүн дегенде, мен өз максатыма баратам. Мен алдымда ааламдын мырзасы титулу турат. Ар бир мен жасаган ар бир көнүгүү менин максатыма жакындатат. Ар бир көнүгүү менин каалаган нерсемди чындыкка айландырат. Ар бир мен көтөргөн килограмм бул менин кыялыма дагы бир кадам деп жооп берчүмүн. Ошондуктан мен 230 килограмм менен отуруп турууну жасоону чыдамсыздык менен күткөм. Мен кийинки көнүгүүнү чыдамсыздык менен күтчүмүн. Я не мог дождаться следующего упражнения. Мен максатыңарды көрө билүү, ага жетүүчү жолду жагымдуураак кылаарын түшүнөрүңөрдү каалайм. Эмне менен алектенгениңер мааниге эмес, бирок силер максатка ээ болушуңар керек. Максат бул биринчи керек болчу нерсе. Мухаммед Али бар күчү менен жан талашкан. Мен аны өз көзүм менен көрдүм. Али машыгып пресске скручивание жасап жатканда, ага спорттук жазуучу келген эсимде. Жазуучу Алиден канча жолу кайталайсың деп сураганда, ал менде баары ооруп баштаганга чейин эсептебейм деп жооп берген. Ойлоп көрсөңөр, ал ооруну сезгенге чейин көнүгүүнү эсептеп баштаган эмес. Ооруну сезгенде гана эсептөөнү баштаган. Так мына ушул өзүнүн үстүнөн иштөө деп эсептелет. Ким экендигине карабастан, ар бириңер так ушундай иштешиңер керек. Толугу менен киришкиле. Эч кандай сыйкырдуу таблетка болбойт. Мында эч кандай магия жок. Мындан эч кандай буйтап кача албайсыңар. Силер иштешиңер керек, жана да иштешиңер керек. Ийгиликтин баардык сыры өзүнүн үстүнөн ар дайым иштөөдө жатат. Спорт залга барууга убактым жок деген адамдар мени абдан кыжырдантат. Алар күнүнө 45 минут машыгууга бөлө алышпайт. Физикалык жактан же акыл эс жагынан жакшыраак болуу үчүн аларга 1 саат кетирүү кыйын. Элестетип көргүлөчү. Эгер силер күн сайын 1 сааттан окуп баштасаңар, кандай болмоксуңар? По одному часу. Элестетсеңер, 365 сааттык окууда 1 жылда канчалаган жаңы нерселерди билмексиңер.
Өзүңөр сүйгөн жумуш менен күн сайын 1 сааттан алек болсоңор эмне болмок? Каждый день. Кандай гана узакка бараарыңарды жана канча гана көптү ала алаарыңарды элестетип көргүлөчү. Адамдар менде убактым жок дегенде менин жөн гана акылым жетпейт. Ар бирибизде күнүнө 24 саатыбыз бар. В день. Сиз күнүнө 6 саат уктайсыз. Так что Ошондо сизге дагы 18 саат калат. Тигине залда бирөө башын чайкап жатат. Ал 6 эмес 8 саат уктайт окшойт. Тезирээк укта да. Ошондо бизге 18 саат ашат. Орточо адам 8-10 саатка жакын иштейт. 10ду кемитип салабыз. Ошондо да бизде 8 саат калат. еще 8 часов. 1 саатка жакын, кээ бирөөлөрдө 2 саатка жакын жолго кетет. Итак, Ошентип бизде 6 саат калат. Бул убакытты силер кандай пайдаланасыңар? Тамактанасыңар, бирөө менен ушакташасыңар, социалдык тармактарда болосуңар. Эми көрдүңөрбү? Силерде канча бош убакыт калаарын. Ошондуктан күн сайын өзүңдүн үстүңдөн иштөө үчүн күнүңөрдү пландаштырууга туура келет. работать над собой. Мен запасной планды жек көрөм. Жана эмнеге экенин айтып берейин. Биз жашаган дүйнөдө сен кыла албайсың, сенин колуңдан эч нерсе келбейт, бул мүмкүн эмес деп күңкүлдөгөн адамдар ого эле көп. Бул нормалдуу көрүнүш. Эмне үчүн дегенде алар жашоодо көп жолу адашышкан. Мен ар дайым адамдарга бардык жокту ообага алмаштыргыла деп айтып келем. Муну жасоо колуңдан келбейт дегендин ордуна ишеним менен мен муну жасай алам деп айткыла. Эсиңерде болсун, силерди кыңкылдап-мыңкылдагандар менен сындоочулар курчап турган болсо да, силер баарына жөндөмдүүсүңөр. Бирок качан гана силер өзүңөргө күдүктөнүп баштаганыңарда бул чындыгында коркунучтуу. Эмне үчүн дегенде Работает. силер өзүңөргө эгер менин бул планым иштебесе, анда менде запасной план бар деп айтасыңар. Ошондо силер өзүңөрдүн запасной планыңар жөнүндө ойлонуп баштайсыңар. Ар бир запасной планга жумшалган оюңар негизги планыңарга жумшалуучу энергияңарды алып баштайт. Бизде башка жол калбаганда гана Лучше. биз жакшы аракеттене алаарыбызды түшүнүү өтө маанилүү. Эмне үчүн дегенде, запасной план силер жеңилип же жыгылып калган учурда да коопсуздукта кармай тургандай кепилдик берген силерге дагы бир нерсе бардай. Коопсуздук торуңарга айланат жана бул жакшы эмес. Сиз 100% күч жумшабайсыз. Эмне үчүн дегенде, адамдар аларда эч кандай коопсуздук тору жокто, спортто жана жашоосунун башка тармактарында да эң жакшы результаттарды көрсөтө алышат. Мен силерди ишендирип кетким келет. Менде эч качан запасной план болгон эмес. Мен бодибилдинг боюнча чемпион болууга абсолюттук даяр болчумун. Бодибилдинг. Мен Американы бүт айланып чыгарма жана шоу бизнесте болоруна ишеничтүү болчумун. Мен мага канчалык кыйынга турбасын, лидер болушум керек экендигин билгем жана өзүмдүн үстүмдөн тынымсыз иштөөгө даяр болчумун. Мен каалаганыма жетмейинче кайра иштейм деп өзүмө сөз бердим. Саясий карьерамда деле ушундай болду. Мен запасный планга ээ болуу өтө коркунучтуу деп эсептейм. Эмне үчүн дегенде, мындай жол менен силер өзүңөрдү чектеп аласыңар жана чыныгы ийгиликке жетүү шансынан баш тартасыңар. Адамдардын запасной пландуу болгусу келгенин негизги себеби алар жеңилип калуудан коркушат. Менде болбой калсачы, менде башка эч нерсем жок да. Силерге бир нерсе айткым келет. Жеңилип калуудан коркпогула. Жеңилип калуу бул нормалдуу көрүнүш. Нормально. Эгер силер жыгылбасаңар, бул тепкич менен көтөрүлө албайсыңар. Ийгиликсиздикке дуушар болбогон адам жок. Хотелось бы терпеть неудачу. Бир интервьюда Майкл Джорданга ал бардык убакыттын теңдешсиз улуу баскетболчусу деп айтышканда, Он ответил. силер менин ийгиликтеримди гана эсепке алып жатасыңар. Бирок улуу баскетболчу болуу үчүн NBA'де ойноп жүргөнүмдө 9000 жолу топту туура эмес ыргытууга туура келген. Ошондуктан анын кандай гана ийгиликтүү деп эсептешпесин, ал бүт карьерасында 9000 жолу топту түз ыргыта алган эмес. Бул аны ийгиликсиз кылдыбы? Жок. Тескерисинче ал бардык убакыттын улуу баскетболчуларынын бири болду. Майкл Джордандын улуу цитаталарынын бири мындайча айтылат: "Мен өз карьерамда 9000 жолу топту туура эмес ыргыттым. Мен 300гө жакын оюнда жеңилдим. 26 жолу мага чечүүчү топ ыргытууга ишеним көрсөтүлгөн жана мен түшүрө албадым. Мен өз жашоомдо кайра жеңилгем. Ошондуктан мен ийгиликтүүмүн." Электр лампочкасынын үстүнөн иштөөдө 10 миңинчи жолку жасап көрүүсүнөн кийин гана
Томас Эдисонга ийгилик жылмайган. Эми ойлонуп көргүлөчү. Эгер ал 9000 жылкыдан кийин багынып берсе эмне болмок? Ал эч ким тааныбаган бир ийгиликсиз адам болмок. Биз баарыбыз ийгиликсиздикке дуушар болобуз. Бул нормалдуу көрүнүш. Нормалдуу эмес нерсе бул адам жыгылып кайра турбаганында. Эгер ал кайра тура албаса, ал өмүрүнүн аягына чейин аянычтуу бир бечара болуп өтөт. Ал эми жеңүүчүлөр жыгылат да кайрадан турат. Жыгылат жана кайра турат. Ар дайым кайрадан турат. Ушинтип гана чыныгы жеңүүчү болууга болот. Мен да көп жолу жеңилгем. Мен бодибилдинг боюнча, пауэрлифтинг боюнча, оор атлетика боюнча таймаштарда жеңилгем. Мен эң жаман рецензия алган жана унитазга чейин түшкөн эң жаман фильмдерге тартылгам. Саясатта да дал ушундай эле. Алдына чыкканымды көптөгөн адамдар мага добуш бергиси келгени менин эсимде, бирок мен жеңилип калдым. Калифорнияда менин рейтингим 28%га чейин түшүп кетти. Анан ал өсүп, мен кайрадан губернатор болдум. Биз баарыбыз утулабыз. Биздин баарыбызда жеңилүү болот. Бул нормалдуу көрүнүш. Дал ошондуктан мен жеңилип калуу силерди тынчсыздандырбасын деп айтмакмын. Эмне үчүн дегенде, силер жеңилүүдөн корккондо силер чыңалган жана кысылган абалда болосуңар. Жан дүйнөңөр тынч эмес. А бокстабы, жумушуңдабы же окууңдабы ийгиликке жетүү үчүн силердин жан дүйнөңөр толугу менен тынч болуусу керек. Ошондуктан тынчтангыла. Утулуп калуу нормалдуу экенин түшүнгүлө. Негизги максатыңарга жетүү үчүн катуу киришкиле жана күчүңөр жеткендин баарын жасагыла. Жөн гана ката кетирүүдөн коркпогула.